Бул дагы майтаман жаш балдарда эле эмес, чоңдордо дагы көйгөй. Бул майтаман оорусу көпчүлүк учурда кийинчерээк пайда болот. Аз гана учурда жаш кезинде же болбосо төрөлгөндө пайда болот. Эми ушунун себептерине келе турган болсок, бул генетикалык фактор өтө аз кезигет, көпчүлүк учурда кийинки себептерден пайда болушу мүмкүн. Мисалга ала турган болсок, жаш балдар кеч жөрмөлөп турган болсо, же болбосо эрте баса турган болсо, же бутундагы булчуңдары жакшы жетилбеген учурда майтаман болуп калышы мүмкүн. Туура эмес бут кийим кийгенде, өтө жумшак бут кийимде же өтө катуу бут кийим кийгенде. Ошондой эле бутунда атайын супинатору жок болгон бут кийимдерди кийгенде пайда болушу мүмкүн. Жана ашыкча салмактан пайда болушу мүмкүн. Ашыкча салмак болгондо дагы таманга көп күч келет дагы, анын натыйжасында майтаман пайда болот. Жана аз кыймылдаганда, мисалы үчүн аз кыймылдап отура бере турган болсо дагы таманы алсырап майтаман пайда болушу мүмкүн. Анын алдын алыш үчүн секирген, баскан, жүгүргөн көнүгүүлөрдү жасаш керек. Ошондой эле кошумча атайын таманга дагы көнүгүүлөрдү жасаса болот. Мисалы үчүн бир кездемени жайып коюп, ошону чогултуп, топторду тоголотуп, атайын таякчаларды тебелеп, аны дагы тоголотуп, ушундай көнүгүүлөрдү жасап, таманды бекемдеш керек. Тамандагы булчуңдарды, тарамыштарды бекемдей турган болсоңуз, анда майтаман оорусу менен оорубайсыз жана таманыңыз ооруп кыйналбай жеңил баса турган болосуз. Кошумча сурооңуз бар болсо комментарийга жазыңыз, биз аларга жооп беребиз.